Кечирип коюңуз. Ойлодуңуз беле, кайсыл бир мезгилде сиз жок элеңиз. Анан бир заматта эле жок жерден пайда болуп калдыңыз. Туулгандан кийин эле сиз дем алып баштагансыз. Көрө да, уга да алчусуз. Карасаңыз тим эле таң калыштуу керемет эмеспи? Көз чаптырганда көрүнгөн ааламдагы, жер шарындагы эч кемчилдиксиз жана такыр бузулгус тартиптүүлүк жөнүндө бир аз болсо да ой жүгүртүп көрдүңүзбү? Же болбосо ар бир түнү уйкуга жаткан мезгилде толук кетүүчү аң сезим кайрадан эртең менен турган кезде сизге кайтып келгендигинен улам кечекидей эле ойлоно алган, сүйлөй алган, көрө алган кадимкидей адам болуп калганыңыз жөнүндө ойлондуңузбу? Ушундай жана ушуга окшогон жашоо акыйкатын түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү суроолордун тегерегинде ой жүгүртүү максатын көздөп, сиздердин назарыңыздарда жума хутбасы көрсөтүүсүнүн жаңы чыгарылышы. Ой жүгүртө билген адам баласын азырынча бар болгон жарык дүйнөдө пайда болгон биз жогоруда айтып өткөн суроолорго ой жүгүртүүгө жөндөмдүү кылып жараткан. Алла Тааланын барлыгына бийлигине жетиш үчүн Кудай Таала бизге акыл эс берген. Бүткүл макулуктардын эң эмеси баягы бардыгын башкарып атканыбыздын себеби да ошол акыл эс менен турабы. Болсо пил бизди жөн эле басып өлтүрүп коет, арстан бизди жөн эле жеп коет. А бирок акыл эс менен биз ошолорду баягы зоопаркта кармап же болбосо циркте ойнотуп, алардын баарына баягы оюнчук кылып ойнотуп атабыз. Эмне үчүн? Кудай Таала акыл эс бергендиги үчүн. Эми ошол акыл эсти туура колдонуп, барлыктан, жоктуктан барлыкты көздөй кыймылдап аракет кылсак, акыл эс өзү Алла Тааланын бар экендигин бизге чыңырып айтат да. Бирок ошондой болсо да, жер шарында канча адам бар болсо, ошончо ой болгону сыяктуу эле элдин арасында байкуштар, көзүңүздү чоңураак ачып карабайсыңарбы айнаңарды? Кандай заманда жашап атабыз? Кудайың бар болсо ушундай заманга жеткизет беле? Кана сенин Кудайың? Болсо көрсөтчү. Кана, сен барсыңбы? Болсоң бир белги берип койчу. деп айткандар да жок эмес. Албетте, бул кино. Бирок кино деле элдин турмушунан алынат эмеспи? Жогоркудай сураган суроолорго төмөнкүчө мисалы менен жооп бергим келет. Азыр биз телевизор көрүп турабыз. Эгерде бир аз эле ой жүгүртө турган болсок, ошол телевизорлор өздөрүнүн курган усталары жөнүндө кабар берет. Бирок аларды азыр көрбөсөк да, жок деп айта албайбыз. Ошол сыяктуу биздин кийген кийимибиз дагы өзүнүн тиккен тигүүчүсү жөнүндө кабар берет. Бирок ошол тигүүчүлөрдү көрбөсөк да, аларды жок деп айта албайбыз. Ошол сыяктуу эле бизге көрө турган көз, уга турган кулак, ой жүгүртө турган акыл, сүйлөй турган тил берген жаратуучуну дагы көрбөсөк да, жок деп эч качан айта албайбыз. Мындан кийинки сиздерге сунуштай турган сюжетибиз дагы жогоркудай суроолорго жооп болот деген үмүттөбүз. Биздин ата мекен Кыргызстан.
Бул өлкөбүздүн борбору Бишкек шаарынын бир көрүнүшү. А булар болсо Бишкек шаарындагы көп кабаттуу деп эсептелген үйлөрдүн бир канчасы. Бул үйлөрдү куруу үчүн бир канча убакыт талап кылынган. Ошондой эле көптөгөн жумушчу усталар, бир топ архитекторлор жана инженерлер эмгектенишкен. Биз аларды азыр көргөн жокпуз. Бирок көрбөсөк да аларды жок деп айта албайбыз. Анткени биз көрүп турган ушул бийик үйлөр өздөрүнүн курган куруучулары жөнүндө кабар берип турат. Эгерде кимдир бирөө ушул көп кабаттуу үйлөрдүн ордунда үйүлүп жаткан бетон, жыгач, темирлер жаткан эле. Анан катуу бир жарылуу болду да, кокусунан эле ушундай бир сонун үйлөр пайда болуп калды деп айта турган болсо, анда ал сөзгө эч ким эч качан ишенбейт. Же болбосо мындай үйлөрдү эч ким курган эмес, бул үйлөр мурда эле бар болчу деп айта турган болсо да, мындай сөзгө такыр ишенбеши айдан ачык. Чындап эле кантип ошондой болсун. Ар бир нерсенин пайда болушу үчүн анын курган же жасаган устасы сөзсүз болушу керек. Жок жерден эле же кокусунан өзүнөн өзү пайда болуп калган эч нерсе жок. Жөнөкөй дагы бир мисал. Үй буюмдарынын эң жөнөкөйү бул ийне. Ийне өзү жөнөкөй болгону менен эч качан өзүнөн өзү эле устанын жардамысыз пайда болуп калышы мүмкүн эмес. Ал өтө жөнөкөй нерсе болсо да, сөзсүз аны бир уста жасашы керек. Демек, ушундай жөнөкөй нерсе өзүнөн өзү пайда болбогондон кийин кантип эле биз жашап жаткан жер шаары, андагы жандуу жана жансыздар, биз билген чексиз акылмандуулукту жана кудуретти талап кылган ааламдагы бар нерселер өзүнөн өзү пайда болуп калсын. Албетте, эгерде болуп туруп Аллах Тааланы биздин көзүбүз көрө турган болсо, андай болуп турган болсо, биздин көзүбүздүн көрүүсү анда күндү көрө алыш керек эле да. Күндү биз чак чайып туруп, ошол күндү тике карай алышыбыз керек эле да. Эгер ошол күнгө көрө турган көз болгон болсо, анда Кудайды көргөнгө болот да. Биз эгерде башыбыздын ичиндеги акылыбызды көрө турган болсок, анда ошол көз Аллахты көрө турган болот да. Демек, бул жерде көзүбүз чектелген, акылыбыз чектелген, жүрөгүбүз чектелген, биздин бардык нерсебиз чектелген, убактылуу нерсе. Ал эми чеги жок Аллах. Ал кандай Аллах менен ойношобузбу, тамашалашабызбы, бардыгын Аллах Таала көрүп турат. Мага көзүмө көрсөтчүнчү, менин моундай кылып койсунчу деген нерсе, ал ишенбөөчүлүктөрдүн сөздөрү. Качан бизге көзгө көрүнө турган нерсеге бизге келсе, ошондо ишенебиз. Өлүм келгенден кийин, жаныбыз чыккандан кийин, ошол жан алуучу периште биздин жаныбызга келип, жаныбызды сууруп баштаганда, анан ишенебиз. Ал ишеним, ал өтпөйт. Жан алкымга келгенден кийинки ишеним ал өтпөйт. Ошого чейинки көзгө көрүнбөгөн нерсеге, гайыпка ишенүү бул момундун иши. Момун деген сөз Аллах Тааланын астында өтө улуу. Биз күнүмдүк турмуштун түйшүгү менен алып бурушуп, жаратылыштагы бардык нерселер жаратуучунун күч кудуретин өз тили менен сайрап жаткандыгын байкабай жашап келебиз. Ошол биздин каалообузга эч баш ийбеген, өмүрүбүздүн өтүп жаткан көз ирмемин бир аазга болсо да токтото туруп ойлонуп көрсөк, жаратуучунун мээримин жана анын ырайымын даана байкамакпыз. 4 мезгил өзүнүн тили менен Алла Тааланын бар экендигин сайрап жатат да. Мындайча айтканда жаз, андан күз, жай, күз, кыш. Кыш болгондон кийин өлдүң, бирок өлгөндөн кийин кайла тирилүү бар экендигин жаз келип кайра айтып атат да, өлгөндөн кийин тирилүү бар деп. Эгер ушул 4 мезгилде эле окуй билсек, Алла Тааланын чынында бар экендигин сезе билебиз. Экинчиден бир нерсе айта кетели, түбөлүктүүлүк сезими. Мындайча айтканда ар бир адам түбөлүктүү жашагысы келет, туурабы? Бирок бул жашоо түбөлүктүү эмес. Туурабы? Адам мисалы атеист болсун, мусулмандар албетте жашоонун түбөлүктүү экенин сезебиз, билебиз. Атеист эми баягы өлүмдөн кийин чирип жок болосуң дейт, бирок өзү түбөлүк жашагысы келет, туурабы? Ар бир адамда түбөлүктүү жашоо сезими бар. Түбөлүктүү жашоо сезимин бул дүйнө канааттандырбайт. Түбөлүктүү жашоо сезими бул дүйнө канааттандырбаса, демек аны канааттандырган башка бир дүйнө бар, ошол үчүн жаратылган да. Ошол ар бир адамдын түбөлүктүү жашайм деген арзусу, сезими о дүйнөнүн, акыреттин бар экендигинин далили. Курандын бир аятында төмөнкүчө эскертилет. Албетте, асман менен жердин жаралуусунда, күн менен түндүн алмашып туруусунда,
деңизде адамдарга пайдалуу нерселерди алып жүргөн кемелердин сүзүшүндө, Алла асмандан түшүргөн сууда, Алла жансыз жерди тирилтип бардык жандууну жаратып жайып жиберишинде, шамалдын башкарылуусунда жана асман менен жердин ортосундагы жалгыз Аллага баш ие турган булутта, булардын баарында акыл жүгүртө билген адамдар үчүн жараткандын бар экенине ачык аян белгилер бар. Негизи адамдар ишенүү деген сөздүн маанисин туура эмес түшүнгөндөн жогоркудай суроолор пайда болсо керек деп ойлойбуз. Мындан сырткары, атеисттик көз карашты кармангандар көргөн көзүңө ишен, көрбөсөң эле кантип ишенет элең деп алдап койгонсуйт. Чынында ишенүү деген сөздүн мааниси көрбөй туруп ишенүүнү туюндурат. Көрүп туруп анан ишенүү бул ишенүүгө жатпайт. Көргөндө ишенем дегендер булар акылдын милдетин көзгө жүктөп койгондор дейт. Акылды болсо, бир аз эле иштетип көрсөк, сөзсүз жаратуучуну таанымакпыз. Алла субханаху ва тааланын барлыгына, бирлигине ынанайын десек, Алланын барлыгын билгибиз келе турган болсок, анда биз өзүбүздүн мына ыйык кереметтүү Куранга карайлык, өзүбүздүн жашообузга карайлык, жаратылышка карайлык. Жөн эле эч алыс барбай эле адам өзүнүн дене тулку боюна караса, Кудай Тааланын бар экендигин билет. Өзү каяктан жаралгандыгына, мына энеден төрөлдүк бардыгыбыз. Кантип төрөлүп калдык? Төрөлүп бул дүйнөгө келгенде биздин Кудай Таала колубуздагыдан баштап бүт берген денебиздеги ар бир неаматты дене мүчөбүздү өзүбүз жакшы анализдеп, бизге кандай пайдасы бар экендигин карап отурсак, Кудай Тааланын бар экендигине биз толук ынанган болобуз. Алла Таалага ыйман келтиргендер момундар, Алла Таалага моюн сунгандар мусулмандар деп аталат. Алла Тааланын барлыгына, анын чексиз кудуреттүүлүгүнө, аны бардык жаратылыштагы бардык жаратып койгон нерселерине ынангандар, моюн сунгандар. Же болбосо бул дүйнөдө биздин көзүбүзгө көрүнгөндөрдү дагы көрүп, көрүнбөгөн нерселерге дагы кошо ыйман келтиргендерди момундар деп атайт. Мына биз көзүбүз көрбөстөн ыйман келтирген улуу Алла субханаху ва тааланын өзүнүн заты. Алла Тааланы биз көрбөскө ыйман келтирдик. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды угуп, аны көрбөстөн ыйман келтирдик. Бейиш жашоосуна ыйман келтирдик. Тозок жашоосуна ыйман келтирдик. Кабыр жашоосуна ыйман келтирдик. Кабырдан чыгып биздин амалдарыбыз таразы менен эсептелерине ыйман келтирдик. Мына ошондуктан биз момун мусулмандарбыз. Адам баласынын өмүрүндөгү эң баалуу нерселерди бекем сактоосу зарыл. Ыйманыбыз эң жакшы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Фа'аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна ад-дина 'инда Аллахил ислам. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таала бул ааламды жаратып, ааламда эң бир ыйык, улуу, шарапаттуу кылып инсанды жараткан. Жана инсанга туура жашасын деп эрежелерди сактасын, милдеттерди аткарсын, укуктарды коргосун деп Алла Таала өзүнүн тарабынан жашоонун эрежелерин түшүргөн, ошонун аты дин. Дин деген сөз, бүгүн дин деген эмне, дин эмнеге чакырат, дин деген кандай болот, башка диндер, ислам дини тууралуу бир аз сөз кылмакчыбыз. Дин деген сөз өзү араб тилинде бир топ маанини өзүнө камтыйт. Эң бир маанилеринен дин деген бир жол тутуу. Дин дегендин дагы бир мааниси жаза. Малики яумиддин деп Фатиха сүрөсүндө окуп атпайбызбы? Ошол Малик бул бадыша, яум деген күн, дин деген жаза. Демек, ар бир адамга кылган акысын бере турган күндүн бадышасы Алла. Демек Алла субханаху ва таала
кыямат күндү эмне үчүн дайындаган? Адам баласы татыктуу кылган жакшы ишине сыйлык алсын, жасаган жаман ишине жаза алсын деп Алла субханаху ва таала акысын ар бир адамга өзүнүн акысын бере турган күндү дайындаган. Ошол күндө бериле турган жазанын аты дин. Малики яумиддин деп коет. Себеп дегенде Алла субханаху ва таала өзү адилеттүү, ислам дини дагы адилеттүү, дини дагы адилеттүү, адилеттүүлүккө чакырат. Ошондо Алла субханаху ва таала бир адамга дагы кыпындай дагы, бир жиптей дагы, заррачалык дагы зулумдук кылбайт. Алла таала боорукер. Эми Алла таала бейишке киргизсе бир бендесин өзүнүн мээрими менен киргизет. Дозокко киргизсе Алла таала өзүнүн адилеттүүлүгү менен киргизет. Алла таала бу дүйнөгө адамды жараттып, өзү адам ошо татыктуу өмүр сүрүш үчүн Алла таала динди түшүргөн. Эми Кур'ани Каримдин термини боюнча дин деп Адам атабыздан тартып акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга чейин бардыгы бир шериктеш болгон усул, ажырабас ишенимде ушунун баарын дин деп айтат. Мисалы айтканда Алла тааланын бардыгына, жалгыздыгына, бардык айыптан таза экендигине, кудурети чексиз экендигине, боорукер экендигине, жоктон бар кылып, бардан жок кылып, кайра бар кылат экенине баардык ишеништи, жана ахирет күнгө ишенгенди, бейиш дозокко ишенгенди, ушулардын бардыгында бардык пайгамбарлар шериктеш болгон. Ушунун аты дин деп биз Кур'андын термини менен ушуну айтат. Өзүбүздүн элибизге жеңил болсун деп мындай жумшак сөз менен, же болбосо мындай жалпак сөз менен айтканда, дин деген жашоону туура өткөрүүнүн жолу десек жак туура болот. Көп адамдар динди ар кандай расшифровать этип, ар кандай түшүндүрүп атышат. Бирок дин деген туугандар жалгыз бул намаз окуу, же мечит менен, же сакал коюу менен эле чектелбейт. Балким 24 саат адам баласы Алланын тарабынан берилген эрежеде жашоону туура өткөргөндүн жолу. Байларга өзүнчө жол, кембагалдарга өзүнчө, жетекчилерге өзүнчө буйруктар, өкүмдөр, жөнөкөй элге өзүнчө буйрук, өкүмдөр, жаштарга өзүнчө, карыяларга, эркектерге, аялдарга, бардыгына Алла субханаху ва тааланын тарабынан жашоону туура өткөргөндүн жолу берилген. Ал мейли тазалыкка байланыштуу болсун, адилеттүүлүккө байланыштуу болсун, боорукерликке байланыштуу болсун, же акча табуу, акча сарптоого байланыштуу болсун, кыскасы айт, же үйлөнүү, ажырашууга байланыштуу болсун, наристени күтүп алуу, адамды дүйнөдөн узатуу маселесине байланыштуу болсун. Бардыгына Алла тааланын тарабынан эреже түшкөн. Ошондуктан динди ибадатка эле чектеп коюп, же бир-эки сүннөткө эле чектеп коюп, башка жагын калтырып коюп болбойт. Пайгамбарыбыз айткан: "Ад-дину муамала". Дин деген мамиле деп койду, бир жерине карай турган болсокчу. Дин деген ахлак деп койду. Дин деген ибадат деп койду. Буну кандай түшүнөбүз? Демек 24 саат адам баласынын жашоосунда, үйүндө болсун, коомчулук менен болсун, жеке болсун, сапарда болсун, ооруган учурда дагы, ден соолук жакшы учурунда, кайгыда жана кубанычта Алла тааланын тарабынан берилген 24 сааттык жашоону туура өткөргөндүн, инсандай болуп жашагандын эрежеси, ошонун аты дин туугандар. Ушу динге Алла субханаху ва таала эки дүйнөдөгү бардык адамзаттын бактылуулугун койгон. Бул жерде жаш өтүп кетеби, куникпи, кембагалбы, чөнөкөйбү, бул жагын Алла караган эмес. Алла таала бардыгына тегиз. Алла таала бардык адам бактылуу боло алат качан жашоосунда инсандай жашоо болсо, жашоосунда шайтандык жолдун бардыгын чыгарса, айвандык жолдордун бардыгын чыгарса, жашоосу инсандай болсо, Алла таала себеп дегенде ааламды жаратып өтө боорукер, чексиз мээримдүү, ырайымдуу зат. Алла субханаху ва таала динди берген. Эми Кур'ани Каримде башында окуган аятта "Инна дина индаллахил ислам" деп, Алланын алдында чыныгы дин, акыйкат дин ислам деп атат. Демек ислам менен дин башкасы дин эмеспи? Кандай буга көрүнүштө, кандай байкады? Башка бир аятта айтат: "Ва ма ябтаги гайрал ислами дина фала юкбала мин, ва хуа фил ахирати минал хасирин". Ким ислам динден башка динди издесе, андан кабыл болбойт деген, жана ал ахиретте зыян тартуучулардан болот деп Алла субханаху ва таала кабар берген. Бунда туугандар, бул мааниде ислам дегенде бардык пайгамбарлар мусулман болгон. Бардык ислам дегени өзүн жаратканына толук тапшырып, толук кулчулдук кылып, ибадат кылып, жаратканын наразы кылбай жашаганды буну атын ислам деп айтат.
өзүн бардығын тапшырууну айтат ислам деп. Толук моюн сунуу, толук баш ийүүнү айтат буну ислам деп. Эми карай турган болсок, Нух алейхиссалам, Адам алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Юсуф алейхиссалам Кур'ан-ы Каримде бардыгы айтылат. Мен буйрулдум. Умирту анакуна ауал муслимин. Толтура бундай аяттар. Мага буйрук берилген биринчи мусулмандардан болуума. Буга карасак бардык пайгамбарлар ислам, алардын дини ислам болгон. Бу тынчтык. Экинчи бир мааниси бар. Бул ислам дегенде Мухаммад алейхиссаламдын динине гана өзгөчө айтылат. Дагы Мухаммад алейхиссалам үммөтүнө гана өзүнө айтылат. Ошол мааниге карай турган болсок, анда Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын алып келген дини мурдагы диндерди мансух дейт, аларды мурдагы өкүмдөрдү, мурдагы ушул эрежелерди, шарият буйруктарын жараксыз кылып, али Мухаммад алейхиссаламдыкы болсо, дини бул толуктоо, ала мурдагыларды толуктоо жана өзү да толук болгон, кыямат күнгө чейин өзгөрбөй турган Алла субханаху ва таала шариятын берген. Дин деп ошо негизи жалпысын ала турган болсок, жашоо эрежелери ар заманда өзүнчө болуп келген десек да болот. Мисалы, Нух алейхиссаламдын заманында дин, ислам алгандай болгон. Нух пайгамбардын үммөтү ошол учурда пайгамбарга ыйман келтирип, Алланын тарабынан кандай тиешелүү өкүмдөр келсе, ошолорду аткарган болсо, ошону мусулман деп айтат. Ибрахим пайгамбар келди. Ибрахим пайгамбардын тарабы ошого үммөтү аркасынан ээрчиген, ыйман келтирген, эрежелерди, өкүмдөрдү, буйруктарды аткарган, ал ош Ибрахим пайгамбардын заманында ислам ошол болгон. Ал эми Муса пайгамбар келди, Муса пайгамбарга Таврат түштү, Тавратта дагы ошого эргешип, Алланын өкүмдөрү, буйруктарын аткарган, ал осо Муса пайгамбардын учурундагы ошо исламды, ошол ислам. Иса пайгамбар да кодум ушундай келип, ал эми Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга келе турган болсок, Мухаммад алейхиссаламдан тартып кыямат күнгө чейин келе турган, бул бардыгына өзгөрбөй турган шарият жашоосу бул мусулман деп айтат. Ушуну карманганда мусулман деп, ушунун динин ислам деп. Шарият өзгөрүп келген. Заманга жараша, үммөткө, пайгамбарлардын учурунда ар кандай өзгөрүп келген. Бирок дин өзгөргөн эмес, бардык адамзаттын дини бир эле. Ал кайсы? Алланы таанып, Аллага ширк келтирбей, кыямат күнү өлгөндөн кийинге ишенип, Алла таалага баш ийүү. Албетте Алла таалага баш ийүү, мисалы намаз окуп, орозо тутуп, зекет берип, ал баш ийүүлөр мурда пайгамбарларда деле болгон. Бирок аларда башкачараак болгон. Мисалы 10-1 берген, намаз окуунун тартибинде кээ бирлеринде рүкүүсү жок болгон. Мисалы бир топ маселелер болгон да өзгөрүү. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Алла таала толук толтурулган, камил мукаммал шариятын берген. Ошол кыямат күнгө чейин өзгөрбөй турган бул шарият болуп эсептелет, буну дин деп. Дагы бир сөз айта кетсек, дин боюнча динде кыпындай да зулумдук жок. Жамандык каалоо жок. Жамандык кылуу жок. Дин эрежелерин азыркы 24 сааттык бөлө турган болсок, 5. Биринчиси акаид, иманият. Экинчиси ибадат, үчүнчүсү ахлак, төртүнчүсү муамалат, бешинчиси муашарат. Ушунун бардыгын ушул дин деп айтат. Бу ишенимге тиешелүү, иманиятка тиешелүү, бул өзүнчө. Ибадат дейт. Имам Газали рахматуллаху алейхи айтат, ибадат 10 түргө бөлүнөт деп айтат бул киши. Намаз окушлук, фарыз, сүннөт, важип, каза жана башка. Орозо тутушлук, нафил, фарыз жана ушундай назар кылып важип орозолору. Андан кийин зекет берүү, үшүр, садакалар. Андан кийин ажылык, умра. Андан кийин дуа кылышлык, Кур'ан окушлук, Алла тааланын зикирин кылышлык, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарышлык, адалдан ырыскы издешлик, өзүң дагы бала чакаңды дагы адалдан бак. Ырыскы издешлик. 10-нчысы болсо ар бир нерсени Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү менен аткарышлык. Бул киши ибадатты ушундай 10 деп мындай түшүнүктүүрөөк кылып бөлгөн да. Эми туугандар карасак, иман, ибадат, андан кийин муамала. Мамиледеги алды берди. Мисалы нике бул ибадат дагы, мамиле дагы. Себеп дегенде эки баштын ортосундагы келишим бар. Бул мамиле дагы бар, укуктар дагы бар. Ошондой эле бизге карыз берсем, карыз алсам, же бир нерсе сатсам, бир нерсе алсам, же болбосо ошондо бир ижарага берсем, ижарага алсам, ушулардын баардыгы муамалат, ортодогу мамиле. Ата менен кандай мамиле, апа менен кандай мамиле, аял менен кандай мамиле, бала чака менен кандай мамиле болуш керек, чоңдор менен кандай, жаштар менен кандай, байлар менен, кембагалдар менен, наристе менен кандай,
өлүп калган киши менен кандай мамиле кылыш керек, ислам ушуну дагы үйрөткөн. Өлгөн киши менен кандай мамиле кылыш керек, буга кандай урмат көрсөтүш керек, буну кандай ушу эрежелери бар. Жуугандан тартып, кепиндегенден тартып, анын айыбын айтпаганы, кемчиликтерин жашырганы, көз ачылып калса жумганга чейин, эгин байлаганга чейин, жаназасын окуганга чейин, аны көтөрүп барып селкилдетпей, ылдамдагы басып, акырын баспай, аны көмгөн бардыгына мамиле бар. Бул инсанды, исламдагы азыркы мамилени тирүүлөр менен, өлүктөр менен мамиле, жаныбарлар менен мамиле, жансыз экология менен мамиле. Карабайсызбы, ислам дини канча нерсени курчап алган. Андан кийин адеп ахлак, сабырдуулук эмне, шүгүр кылуу эмне, чыдамкайлык эмне, кечиримдүүлүк эмне, боорукерлик кандай, кичпейилдик кандай, жүрөктү көрө албастыктан тазалоо, жүрөктү ушундай жамандык каалоо, жаман күмөн кылуудан, текеберленгенден тазалоо. Ушулардын бардыгы адеп ахлактын ичиндеги кирген нерселер. Эми анан кийин бешинчиси муашарат дейт. Ислам муашарасы. Ислам муашарасы мындайча айтканда чач коюудан тартып, тырмак өстүрүүгө чейин эрежелерди айтып койгон да Алла Таала. Адамдын денесинен чыккан түктөрдү канча күндө тазалаш керек, кандай тазалаш керек, адам тышкы келбети кандай болуш керек, эркек аялдын кийимин кийсе болобу болбойбу, аял болсо эркектин кийимин кийсе болобу болбойбу, кат жазганда кантип кат жазыш керек, кантип саламдашыш керек, кандай белек бериш керек, кайсы учурда бериш керек, маашара. Исламдагы субханаллах бардык эрежелерде айтылган. Ушунун бардыгы дин. Дин дегенден анан биз азыркы акыркы учурларда кандай түшүнүп калдык? Бул мечитке барат, ушу дин, намаз. Албетте, бул диндин намаз болсо, пайгамбарыбыз айткан: "Инна ас-салату имадуд-дин." Диндин бул түркүгү. Бул айткан. Бирок ошол эле кезде экинчи бутакта унутпайлы, дин деген бир эле намаз менен чектелбейт экен. Бир эле мисалы сакал коюу менен эле, бир эле мечит менен эле чектелбейт экен. Бул толук жашоону айтат экен. Бириз менен мамилени, толук акча таап, акчаны каяка сарптоо маселеси айтылат экен. Кантсең арам болуп калат, канткенде адал болот. Кай жака сарптасаң исрап болуп Алла наразы болот, кай жака сарптасаң сооп болуп Алла ыраазы болот. Булардын бардыгын урматтуу мусулман бир туугандар дин айткан. Кудай кааласа дагы кийинки сабактарда дин боюнча дагы кенен элибизге ушул ар бир тармагына буюрса, жашоо тиричиликке байланыштуу, жүрүш турушка байланыштуу, адеп ахлакка байланыштуу, ибадатка байланыштуу, ишенимге байланыштуу буюрса, иншалла жакшы бир түшүндүрүп сабак бергенге аракет кылабыз. Кудайым баарыбызды чыныгы мусулмандардан кылсын, чыныгы ушу диндарлардан кылсын. Алла Таала сиздерге, биздерге ислам динин акыркы дини кылып тартуулаган, ушу ислам динде жашап, ислам динде дүнүйөдөн кайтууга баарыбызга Алла субхана ва таала жардам берсин. Жана элибизди ушундай диндин берекесин, диндин ушундай рахматын, Алла Таала ушу диндин ушу ийгиликтерин Алла Таала баарыбызга буйрсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Muhammadur Rasulullah, Muhammad is the messenger, to Allah is our